Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы ынтымак 1, ынтымак 2, ынтымак 3 жана ынтымак таксисттер жамааты. Биз кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонду менен сиздер тыгыз кызматташып, бүгүнкү күнгө чейин канчалаган үй жайсыз жүргөн мекендештердин үйлүү болушуна, ден соолугунан кыйналып аткан мекендештердин ден соолугунун жакшырышына бүгүнгө чейин кол сунуп, колдоо көрсөтүп келесиздер. Биз бул кадамдарыңыздарга биз өтө терең ыраазычылык гана билдиребиз. Аллах эки дүнү ыраазы болгон болсун сиздерден. Жалпы жамаатыңыздарга, ошол группадагы бардык ынтымакты бекемдеп турган мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү күндө дагы бүгүнкү күнгө чейин ошол Ширин эжекенин жана башка көптөгөн биздин бир туугандарыбызга ай сайын ушундай бир колуңуздардан келген колдоону көрсөтүп келесиздер. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Андан тышкары бир сунуштагым келип турат. Анткени ошол кайрылуу катары бүгүн биздин Ширин эжекебиздин ошол ден соолугунун кыйналып тургандыгына байланыштуу Индия өлкөсүндө бүгүн дарылануу, лечение алуу, ошол боорун пересадка кылуу маселеси боюнча азыр Индияда бирок тилекке каршы биз жетишсиз болуп аткандыктан каражат $16,500 менен биз Индия өлкөсүнө алып кетүүгө аргасыз болдук. Анткени бул ден соолугу күн санап начарлап баратканына байланыштуу тез аранын ичинде кам көрүүнү туура көрдүк. Ошон үчүн жалпы ушул ынтымак 1, ынтымак 2, ынтымак 3 жана ынтымак таксисттер жамаатындагы бардык мекендештерден өтүнүч катары келиңиз урматтуу мекендештер. Ушул мекендешибизге дагы кайдыгер карабастан дагы да болсо сиздерди кол сунуп келген мекендеш дагы бир ушундай бир кайрымдуулукка кол сунуп, эжекебиздин жетпей аткан ошол каражатына жетишине бир себепкер болушулукка сиздерди биз чакырып калабыз. Аллах сиздерден ыраазы болгон болсун.